Bir үй бүлө 3 баласынан айрылды. Тоңдогу жол кырсыгынан bir үй бүлөдөн 3 бала каза болду. Жол милициясынын маалыматына ылайык кырсык 19-июлда болгон. Hyundai Palisade үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каршы тилкейге чыгып 3 унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен bir үй бүлөдөгү 16 жаштагы өспүрүм, 4 жаштагы бала жана bir ымыркай каза болгон. Блогер Эртай Искаковдун айтымында айдоочу саатына 140 чакырым ылдамдыкта келе жаткан. Мас айдоочунун ойго келбеген жоругу. Чүйдө милиция кызматкерлери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу талапты аткарбай качып кеткен. Жол милициясы айдоочунун артынан түшүп токтоткондо ал мас экени белгилүү болгон. Унаа айып короого токтотулуп, айдоочуга протокол түзүлдү. Жок, түшүнө, сиз кимсиз? Биз ушу айрылып тургунубуз, сиз кимсиз бакта? Ben investormuyum. Investorсузбу? Каяктан келдиңиз сиз, байке? Кытайдан келдим. Жок, Кытайдан келгенсиз. Үйүңүз кайсыл жерде жашайсыз? Үйüm Кытайда. Кытайда биякта жашабайсыз. Жок. Кандай да, байке? Мейли, уруксат берген азыр сурайсыз, байке? Бул жерде биз жашап атабыз, бизге деген чаң келип атат. Бүгүн суббота, бүгүн выходной күн элдердин баарына. Суббота саат 7-ден баштай иштеп атат. Түнкү саат 10-донго чейин иштешип атат. Бул биз эс алабызбы? Биринчи очередь, угуп туруңуз. Бизде до конца элдин айтканын угуңуз. Экинчиден, могу жерди касканда шамалдын баары бияка кетет, суунун баары мояктан түшөт. Элдерге сел каттайт бул жака. Бу жерде деген айылдын баш карьера айылдан канча алыс туруш керек? Закон боюнча билесизби? Андан неге карьерге анан уруксат берди? Ким берди ошо? Ким берди ошону? Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор. Мен эми өзүм юридикалык окуу жайды бүткөм. Мыйзамды анча мынча буза бербейм. Мыйзамыбызды деп мойнума да ил албайт анча-мынча. Өзүмдүн мыйзамдык укугумду жакшы билем да. Азыр оштон уудан деп чалып тур. Келип кетпейсизби? Кытай тили боюнча сабак өтүп атпайсызбы? Комментарийлер болуп атат, тиги бу деп. Анан азыр болсо шаардан чалып тур. Сиз эмне келип кетпейсизби дейт. Анан мен бара албайм дедим. Биринчи той бар эле деди. Тамада деди. Келип кетпейсизби дедим. Той болсо сен үйгө келип сүйлөшө бер дедим. Тамада деп сүйлөшсөң десем мен бара албайм дедим. Сүйлөшкөн тойго атайын десем милициядан чалып атат. Эмне болду десем келип кетпейсизби? Мен бара албайм десем мен азыр наручник менен колуңа салып алып келем дейт. Асман таштай бер дедим. Керек болсо президент чакырса да барбайм дедим мен. Эмне деп атасың дедим деп ушунчалык ачуум келди деп бир пацан болсо керек, бир бокмурун болсо керек, бир милиция бир кандай болгон убакта да адамбыз да. Кытай тилин үйрөнүп атабыз. Орустардын тилин үйрөнүп атабыз мисалы, туурабы? Анан кече жаңылыктардан чыгып атат. Мен эми өзүмдүн поклонниктерим бар да. Ошолорду бир ээрчитейин, мындай бир жакшы пайдалуу иш кылайын деген ниет менен Кытай тилин үйрөнүп атабыз. 1 миллиард 400 миллион калкы бар. Кытай десе аң сезимге сиңип калгандай, Манас орунда болсо керек чабышып. Эмгекчил калк. Анан караңгы мындай түркөйлөр өтө көп экен да. Жазып аткандар комментарийлерди өчүрүп атам, башка кылып сөккөндөр бар. Мага деле зарыл эмес. Кичине тил билип алса, аяк-баяка чыкканга мына өзүнүн айылынан чыга электер бар. Мына Кыргызстандан чыга электер бар да. Тилин жутуп алат мына Казакстанга барганда элечи. Ачык элечи. Мен Дубайда да, Америкада да жүргөндө тилин жутуп алат. Эч жака сүйлөй албайчы. Сабатсыздык деген жашоо токтоду уже. Өнүгүү жолуна түштүк. Тил үйрөнүш керек, өсүш керек, өнүгүш керек кийинки поколенияга. Мындай эңсеп аттыңарлыгы өнүгөбүз деп, асфальттап койсо эле, же бир дом куруп койсо, мектеп, бала бакча менен ал менен маселе чечилбейт. Өнүгүү мына ичибизде болуш керек. Мээбиздечи.
Ошо туугандар азыр милиция чакырат, мындай окатыңар кыла бергиле, макулбу? Мен барбайм, мен наушник салып алып келейинби деди. Анан үстүнөн түшүп мындай сүйлөдүм эле. Байке деп сүйлөп атам, анан тиги бу деп коркутат де. Атын деле айткан жок. Ошол туугандар. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.